226 гектар oldu. 226 гектар. Айка сарай эмес, азыр болгон нерсени курса мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Азырден архитектурага эмеси берилди. Проектке бердик буюрса. Эски акуланы сатканыбыз бар, маалыматыңа туурабы? Ошол акча каражат менен буюрса көптөгөн Бишкек шаарында иштерди да аяктан колдондук да. Бирок аяктан дагы биз ипподромго атайын бөлүп койгон акча каражатыбыз бар. Канча каражат берилди ипподромго деп? Ипподромго деп биз азыр караганыбыз жылдын башында 2 миллиард болуп чыкат. Карайсыз ушуну растап кайсы иштен биринчи баштайбыз да. Ипподром канча жылда бүтөт? Эми ипподромдун негизи курулушун эгер карасак, мындай тез эле бүтчү экен, себептен да көптөгөнү мындай жеңил эме типте курула турган нерселерди көбүнчө сарайларыңар да. Сарай эле, сарай салып берип койсоңор. Ана сарайдын да өзүнүн жанакы фундамент эмесин